Assalomu alaykum. Nexia 2 dagы bir проблема пайда болду. Май эмне эле түгөнүп калып атат деп коем көрсө, чоң бир проблема болуп тур да. Анча азайбаш керек эле деп жана түштө эле полный бак куйдум эле. Бакты карайм, бензин жыттанып аткандан. Не болуп атат? Карасам, полная жопа, блин. Бензиндин баары агып кетип атыптыр да. Чо? Эркекке проблема болбосо болуп турбайт эмнеңдир айна. Кайсы жеринен агып атканын түшүнүксүз. Пластмассабы же бул темирби? Ким билет? Темир болсо сварт этип койсо болот. Пластмасса болсо айта албайм. Алмаштырыш керек. Алмашканда не только бак эле алмашса жакшы эмеспи? Целый немелер алмаш керек да, бурала турган нерселер алмаш керек да. Так, менде бүгүн ушундай проблема. Кайрылуу да анан. Не деп атабыз? Улуу урматтуу биздин кыргыз жана жол оңдогон жолчулар дейбизби, эмне дейбиз ушулар? Жана трубаларды алмаштырган адамдар. Уважаемый сураныч силерден. Бир көчөнү полный казасыңар. Это бул проблема үчүн айтып атам мен. Ушул проблеманын айынан болду да, бул бак кайрылганчы. Биздин көчөнүн эшиктин алдын касып кетип, 2 ай бүтүрө албай коюшту да. Биринчи казышты. Биринчи трубаларын алып келип коюшту. Койгондон кийин ал жатты бир ай. Потом 1 айдан кийин келип экскаватор менен казып салышты. Потом дагы бир 10 күндөй, 15 күндөй жатты. Андан кийин анын трубасын алып келип, трубасын кошту. Коштуруп резко көмүштү. Полный эмес, бирок трамбовкалап деметет го. Бир аз жарымына чейин көмүштү да трамбовкалашты бир жолу. Всё оставили, потом кар жады. Кар жагандан кийин ага чейин толтура анча 15 күндөй өтүп кетти. Казылып жатканначы бир слой трамбовка болуп. Ал жака машина кире албайт, чыга албайт. Потом каскан жерде элдер өз күчү менен эптеп күрөк-пүрөктөп эметип толтурушту. Потом кар жаап кеткенден кийин лай балчык жалчык болду дагы. Адамдар өтүп атып, билбейм канча машина багын жарды, канчасы несин бузушту, чёрт знает, короче. Танк тегип 2 жолу тийген да. Мага тыгылып калбайын деп өткөн да. Өтпөй коеюн десең болбойт. Машинада жүктөр бар болчу, аны үйгө түшүрүш керек болуп өтүшкө туура келди да. Ошону сураныч силерден сразу тарс эле, блин, Кытайлардан эмне өскөмө тарс эле кылып салгачы, созбой эле же эмне, созгондо зарплатаңар же зарплатаны атайын ушундай кыласыңарбы бир жумушту. Бир жылда улам бир жерин чукуп коюп. Тарс эле кылып кетсеңер, элдерде мындай проблема болбойт эле да. Ал мен да толтургам ал жакты. И до сих пор касылып бүтпөй ошо боюнча, көмүлүп бүтпөй, то есть калды ошо боюнча. Унутуп калыштым мындайча айтканда. Каякта жазап атканнарын деле билбейчи. Элдер өздөрүнүн эшигинин алдын өздөрү эптеп, күрөктөп, сүрөктөп. Тем более квартирантпыз. Күрөк да жок, өзүм эле толтуруп салайын десемчи.
күрөгү барлар ошол жакта местныйлардын бир экөөсү эле. Андан дагы 2-3 жума өткөндөн кийин, үмүттөр үзүлгөндөн кийин потом анан неме кылышты да, өздөрү толтурду да. Ошону тез бүтүрсөңөр, мындай проблема элдерге болбойт эле, өзүңөр да создавать этпей, бирөөнүн акысына да кирбейчи.